эже мына эми кечээ да сизге жолугуп ушул ыр боюнча атактуу ыр да болуп ушул жаралыш тарыхына токтолсоңуз эми мына кечээ күнү ошо бүгүн Назгүлдү жолугуп иштедик эле биздин Мукан Рыскелдиев агайыбыздын кызы тунгусы ошол сөзүн жазган Жолдошбай Абдыкалыковдун кызы болуп чогулуп атабыз. Эми ушуга сиз жаралыш тарыхына токтолсоңуз андан аркы чыдамдар кандай болот ошол боюнча сүйлөшөлү. Мен ошо бир тууган Мукан экөөбүз уудалаш чоңойгон үчүн мен Мукан деп калам, бирок бир тууганым. Бул ырдын жаралышында жеке мен эмес, ошо бүт ошо Кыргызстандын биздин өзүбүздүн жерибиздеги ошо Бишкектеги ал убакта фронза болчу жаштардын баарынан бир азыркы жаштар бир жанагы хиптеби эмне кылып атышпайбы. Ошол убакта бул энелият менен жерди жарып, мен оюм боюнча ошондон улам тиги Мукан Байкемдин элге катуу таанылып кеткен. Ошо өздүк көркөм чыгармачылыкта бизге окшогон жаштар менен. Анан бул Мукандын бир өзгөчөлүгү биздин өзүбүздүн жазуучулар, чоң жазуучулар бул киши Муканга салыштырганда улуу көп киши болчу да агай. Анан кийин ошолордун ар бир текстин өзүнө ылайыкташтырып туруп, ошол текстке жараша обон жаратчу. Мунун тиги эски болуп калды, анан жарабай калган эмени деп азыр козгогондо, ал менимче ал кишилердин ою кыска, мурдунан алыс ойлобогондор болуш керек. Анда эмесе тиги Шекербек Шеркулов, тиги Муса Баетов, тиги Нарындык жакшы композитор ким эле ошол агайлардын ырларынын баарын Жумамедин Ширалиев, ким Рыспай Абдыкадыров, ошого окшогон авандардын баары ошол убакта булар тең курак болгондон кийин ошол убакта ушундай ырлардын баары тең чыгып, мына ушул паркта, жайдын күнүндө ар кайсы жерде, клубтарда, ар кайсы көчөлөрдө ырдап эле шаңкылдап жүргөн ырлар болчу. Анан азыр эски деп айтса, эгерде менимче биздин курактагылар болсо ошо жана чычалап аткан элдердин ошолорго мен чоң рахмат айтам. Ошолор ушуга реакция кылып, бул туура эмес деп айтып аткандарына мен ыраазымын. Биринчиден ал деген, бул деген жүрөккө сиңген, көңүлгө сиңген, элдин табиятына сиңген. Бул жеке эле мындай бир элди өзүнө тарткан эмес, бул адамдын жашоосун, эмгегин баалаган текст болчу. Анан ошого жараша обон жараткан Мукан. Анан менин оюмча бул деген эң биринчи бизге окшогон, ошол убакта бизде жаш болгонбуз, азыркы жаштардай. Биз ошол менен чоңойгондор көп. Азыр ошол менен Лилия менен. Атам не айтчу? Атам ушинтип айткан, эң алгачкы ырлардын бири болчу да. Өзү жап-жаш болгон кезинде ошондой жараткан болчу. Сен кандай кабыл алдың эми? Ушул кайрача жаштар эми өн киргизди, эме киргизди дегендерге болуп атпайбы? Жаңы эме деп, ушул боюнча сен кандай кабыл алдың? Мисалы, жентльмен деп аталыштын өзү деле туура эмес деп да чыгышты да. Орусча айтсам болобу? Айтайын орусча. Вообще творчество моего отца это не просто песни, да? Это его жизнь, это его труды и вообще вклад в кыргызскую культуру, да, в нашей стране. И очень неприятно было, что такая ситуация возникла, что просто взяли и очень некрасиво поступили некоторые лица. Вот с песней Лилия, в частности, да? Хотя я встречала и другие случаи, но, конечно же, приходилось закрывать глаза, но в данном случае это, конечно же, мы не могли проигнорировать, мы не могли, да, и поэтому наша позиция будет, наши действия будут именно в правом и профессиональном поле. Мы собираемся действовать и принимать меры. Жаңы жылдын алдында бизге дагы ошол көрүнүш абдан неприятный ситуация болду да биз үчүнчү. Мисалы, бизге бул абдан терс көрүнүш да. Биз аны угуп жөн эле аябай капа болдук да.
Анткени мындай көз өтүп кеткенден кийин эле анын ырларын тейлеп тепсеп ыргытып анан кийин музыкасын коюп же башкача кылып аларды переформатировать эткенге ойлойм эч кимдин акысы жок болуш керек андайга. Анан кийин бул деген эми мындай да кишинин көзү өтүп кетсе дагы анын балдары бар, жерге жээги бар, тууган тушканы бар, жоло жолдоштору да калды. Анан кийин ошентип мындай мимикасы, лирикасы деп чыкканы биз үчүн жаман көрүнүш болду, биз үчүнчү. Анан кийин биз жаздык. Мен лично комментарийлерге эчтеке деп биз жаман жазган жокпуз. Личкасына мен жаздым, Нурсултандын личкасына. Бул ыр деген авторский укугу бар. Мен Абдыкалыковдун кызы болом. Патенттелген. Ооба, сен деген туура эмес, кылдың, мындай кылбаш керек болчу деп мен бир ооз сөз жазып койдум да анын эмесине, Инстаграм личкасына. Ошо анан кийин эми Назгүл айткандай мунун баары мыйзам чегинде болуш керек го. Анткени мындай болбосо анда биз кандай? Анда кыргыз патенттин эмне кереги бар? Патенттештирүүнүн эмне кереги бар? Интеллектуалдык менчиктештирүү деген эмне кереги бар? Авторский укук деген эмне кереги бар? Анда киши каза болуп калса, анда көзү жок болуп калса, анын ырларын каалагандай бузуп, ырдап жүргөнгө биз эч жол бербейбиз да. Бул туура эмес. Мындан аркы кадамдар кандай болот? Да, Назгүл, ты хотела же бы сама юрист. Да. Я вот хотела бы еще сказать, хотелось бы, чтобы это, вот то, что вот коснулось нашей семьи, вашей семьи, мы хотели бы это вот именно в общественности вынести, чтобы подобные случаи не случались, повторялись, да. Вот поэтому, наверное, мы прибегли к тому, чтобы это вышло уже в качестве на уровне телевидения, скорее всего, да? Чтобы все-таки существовало понятие защиты авторского наследия, именно вот этих признанных народом людей. Правильно? Анан эми деген мындай менен алганда жакшылап баягы азыр биздин чоңдор тиги эмеде коррупция деп кармашат. Бул деген менин түшүнүгүм эмес, эле ушундай маданияттуу элдердин түшүнүгү боюнча бул маданият ууру деп койсо болот да. Ушундай койсо болот. Уруксат алдык деп, анан кийин биз меники ырдайлыбы, тигинти ырдайлыбы деген менен бул биз үчүн, именно бир тууганы үчүн, балдары үчүн мындай эч жакы өтүп кеткен байкебизди, аталарын козгоп, булардын жүрөгүн оорутуп, буларды кандайдыр бир мындай ызалагандай кылган мамиле болуп атат да. Бирок балким аны атайлап жазып атпаган чыгар, бир ойлонуш керек болчу. Бирдөөлөрдү ортого салып, аны кылабыз, муну кылабыз деп издеген күндө дагы, ошол убакытты тапкан күндө дагы, мисалы мага келип, эже ушинтип ушу текст менен ушинтип ырдайсың, мен уруксат бермек эмесмин. Анткени ал оңдун өзүнүн жаратылган тексти бар. Ал тексти аны мен же башка бирөөлөр аны жокко чыгара албайт. Ошон үчүн өлгөн адамды, өтүп кеткен адамды обот рекомендо кылган, менимче мен кечеде айткан болчумун, атанын баласы, эненин кызы болгондор мындайга барбаш керек эле. Акча болгондо эле, байлык болгондо эле, уруста ушундай макыр бар го, бийиктиктен кулап түшкөндө катуу түшөсүң деп. Булар мындай баарын эле элдин баарын эле сатып алам, же болбосо ушундай кылам деген. Мен бул максатты ушул менен точка коюш керек, ушундай мамилелерге, ушундай көз караштарга, ушинтип жөнө жок ырдагандарга, өтүп кеткен авторлорду же болбосо акын жазуучуларды кандай эле туура эмес өздөрүнүн меники деп. Мына биринчи чыкканда оончу Мукан Рыскылбеков деп жазылган эмес. Ал да мындай берде жүрөт. Абдыкалыков агайдыкын болсо алып таштаган такыр. Мен өзүмдүн ырым, мен күйөөмдүн ыры деп чыккан. Билбейм, мындай тарбиясы барлар мындай кылбаш керек эле деп ойлоп атам да. Бизде деле балдар бар. Анан кээ бирөөлөр эми көрүп алып, мындай экен, андай экен деп, булардын семьясы тигил бул экен деген обсуждение мен аларга көңүл да бурбайм. Анткени себеби тилде сөз жок. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша айта берет. Баягы түшүнбөй эле да сүйлөгөндөр көп болот. А тем более биздин жаштарыбыз ал текстин эч бир текстин укпайт, мен ага кепилдене болуп алам, түшүнбөйт бир сөзгө дагы.
музыканы өзүнө эле бийлей бериш керек, жакшы кемдей бериш керек. Анан сонун эл артисти өмүр бою кызмат кылып, өлгөндө талгандай эл акын, эл артисти дегенге жеткендер деле мынчалык даражага барбайт алар. Алар билет, алар маданияттуу, эмнени ырлаш керек, кандай жүрүш керекти билет. Анан эми мен эч кимге эчтеке үйрөткүм келбейт. Мен ушу дагы бир жолу жүрөгүм ооруганына, дагы бир жолу бир туугандарым кичине ыза болгонуна, мына бул кыз дагы ыза болгонуна, мен өзүм да жүрөгүм ооруп ыза болуп турам. Бул болбойт өзү негизи. Анан дагы азыр көп жерлерде жазып жүрөт да, эми жаш кыз экен, эми ырдаса ырдап коюптур, эми айтса айтып коюптур, эмнеси бар депчи. Мен ошолорго кайрылат элем, мисалычы, эми атанын баласы деген киши, мисалы атанын тарбиясын көргөн киши өзүнүн атасынын элесин тейлеткенге жол береби, мисалы да. Эми ар бир киши өзүнүн ситуациясынан көрүш керек да, өзүн мисалы биздин орунга коюп, анан кийин ойлонуп айтыш керек да, мисалычы, анан көрө албастык тигиби деп. Анан биз көрө албагандай, биз артист эмеспиз, мисалы да. Мен алардын чыгармаларын деле, чыгармачылыгы менен деле тааныш эмес экенмин да. Анан кийин ошентип жазгандар өздөрү чыгарып ырдай берсин, эч ким эчтеке дебейт да. Бирок бирөөнүн ырларын ыргытып салып, анан кийин ушундай ырдап чыкканы биз үчүн абдан туура эмес болуп атат да. Мисалы бизди ушундай ситуация абдан өкүндүрдү, туура эмес бул. Мен да хотела бы еще сказать, я в детстве очень часто присутствовала при создании песен, да, отца. И я знаю, как он подходит к выбору текста. Он очень кропотливо, очень требовательно относился к тексту. И если он создавал песни, когда ему текст нравился, у него, видимо, уже мелодии шли в голове, и вот он создавал песни. И, видимо, вот таким образом... Да, творческий тандем. Да, и просто я не знаю, вот сейчас, конечно, его рядом с нами нет, но, наверное, очень сложно, да, вот, как бы... Очень неприятная ситуация, просто очень неприятная ситуация. Каково было бы, да, конечно, отцу, если бы вот такую ситуацию, это просто страшно, то, что текст поменяли. Анан жанагы бирөөнүн үйүнө барып алып, азыр кечирип кой, мага чалды, мен эми аны жашыргым келбейт, менин неберемдей болгон кыздар балдар экен, кечирип коюңуз, анан ал эле бул эле биз өчүрүп таштайбыз дейт. Элдин жүрөгүнөн кантип өчүрөт? Элдин баары көрдү. Анан азыр айтат да элдер, барып туруп, булар акчалуу неме, тиги эжесинин оозун басып койду, калгандардын баарын болду деп койду деп. Мен эч качан бир мындай эмеге, мен анча-мынча мени тааныгандар таанып билет. Мен мындай бирөөнүгө сатылган адам эмесмин. Балким мен чынбетке сүйлөп, бетке айткандарым үчүн көп кишилерге жакпашы мүмкүн, ал мени мындай ойлондурбайт даже, жагамбы, жакпаймынбы. Анан ал аракет кылышпай эле койсун, тиги мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп, ошо мыйзам жолу менен тиешелүү наказаниясын. Анан кийин мына булар азыр бул жерден ырдабайбыз, өзү айтты, кечээ эле эже ошко барып, ушундай ырдасак, тиги элдер кайта сурады деп. Эми кайта сураса, элдер сурай берет да, эригип отургандар сурай берет. Аларга балким Ырысбековду тааныбайт, Абдыкалыков агайды дегиле тааныбайт. Анан кийин тигилер секирип ырдап атса, эриккен адам азыр жумушу жок жүргөндөр көп, аларга жай берет да. Акча төлөгөндөн кийин аябай сурай берет, отургусу келет, көргүсү келет, уккусу келишет да. Бирок эң негизгиси сыйлаш керек. Арбак, Кудайды баарыбыз тең бул дүйнөгө келебиз, кайта кылып ошол жака барабыз, жооп беребиз, баарыбыз жооп беребиз. Ошон үчүн ошо жооп бергенди алдын ала ойлош керек учута. Макул булар жаштык кылып билбейт экен. Алардын чоң энеси бар, мен телевизордон көрүп калам, чоң энесинин ырдап берип атканын көрөм, жана Нурсултандын берки ата энесинин баарын көрөм. Ушулар айтыш керек эле да. Тарбия деген кайда? Тарбия болуш керек. Ошон үчүн мен аларды тарбиялагым келбейт. Эгерде мен туура эмес эме болсом, алар туура түшүнсүн. Ич күйгөн киши айтат, бардыгын айтат. Бардык жерге барат. Мен өзүмдүн ичим күйүп, мен өмүр бою канча 52 жылдан бери ушул маданият кызматында жүрөм.
мени баардыгы эле таанышат, менин жакшы экенимди, жаман экенимди. Анан мындайынча айтканда мындай ойлондурбайт да. Мени бирөө жакшы көрүп атат, жаман көрүп атат. Менин көңүлүмө жаккан жокпу. Менин бир тууганымды ушундай тиги адиле адам, эми негирдин кызы болсо да адам, бирок ошонун жанында шайкештешип, мени өзүм элестетип, андай кыйын экен азыр техника аябай күчтүү болот, жаңы мукан билети куйшпайт беле. Ошондой кылышпайт беле. Азыр сүйлөтүп атат го өтүп кеткен кишилерди. Анда ошентип койсо, анда дагы башкача болот эле да. Эмне үчүн андай кылышат? Ошон үчүн мен эч нерсеге мен мындай макул болмойм. Только ошо мыйзам жолуна барыш керек. Анткени себеби мен ушунча жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин акын жазуучулардыкын уурдаган бар. Ушундай маданиятты бирөөнү уурдап жаткандар бар. Ошолор кичине ойлонсун, кичине ошо токтосун. Эч качан. А буну өчүрүп койдук же мындан ары деп айт. Эмне менен доказать этет? Элдин жүрөгүнө, элдин көзүнө көрүндү. Биз ыза болгонубузду эл көрүп атат. Анан биз отуруп калабызбы? Ошо тиги мыйзамдын алдында жооп беришсин. Ошону гана каалайм мен. Да, мы будем требовать, своими действиями будем требовать именно уважения к творческому наследию наших родителей. Да. И будем действовать в правом поле. Обязательно. Мы это просто так не оставим. Это я говорю как юрист. Поэтому будем принимать